Бүгүнкү тема геометриянын экинчи сабагы айланага ичтен сызылган бурчтар. Ошондо айлана болсо, анын центри болсо, центринен чыгылган сызыктар, могул бурч болсо, эгер центр О дейбиз, ошондо мояк А анан Б болсо. Эгер могул бурч альфага барар болсо, А, О, Б альфага барар. Анда барар болсо, АБ хордасы альфага барабар деп айтылат. АБ хордасы альфага. Анан бияктан үч бурчтуктан могу сыртынан чоң АБ хордасынан алынган любой точка, мисалы буяктан какой-то бир силген точка алсак, любой эле точкадан мындай линия чыксаңар, анда могул угол дайыма бул альфанын жарымы. Мейли мояктан алгыла D деген точканы, бул деле баары бир альфа бөлүнгөн 2 болот дайыма. Анда алсаңыздар, бул дайыма альфа бөлүнгөн 2 болот. Анан бияктагы угол болсо, ошондо общий кругтун немеси углы 360 градус да. Анан ошондо эгер мояк бул угол альфа болсо, анда бияк калган угол деген мояк болот да. 360 минус альфа болот. Анда бияк 360 минус альфа болсо, анда мояк деген 360 минус альфаны 60 минус альфаны 2 бөлүнгө бар. 2. Ошондо мисалы моякта Е дейли. А, Е, Б бурчу 360 альфа бөлүнгөн 2 бар. Ошондой мисалы центрдан мындай 90 угулду чыксаңар, сырттагы любой эле бир угол 90дун жарымы 45 барабар. Точканы бияктан алсаңар. Бул угол 45. Бияктагы угулдар. Бияга 270 болгондон кийин бул угулдар 135. 270тен жарым. Ошондо любой тоголокто төртбурчтук ичинде жатса, ошондо бияга альфа болсо, анда могул хордабыз деген 2 альфа болот. Бул хордабыз 360 минус альфа болот. Анда 360 минус 2 альфа болот. 360 минус 2 альфаны 2 бөлгөндө, бияк 180 минус альфа болот. Ошондо любой эле круг ичинде жаткан төртбурчтуктун карама-каршы бурчтарынын суммасы 180. Ошондо тоголокто эле сонун эң көп колдонулган нелер ошол эки точка болсо, мындай чыксаңар деле, тигиндей чыксаңар деле, угол дайыма барабар. Ошондо мисалы сырттан деле какой-то бир төртбурчтук берилди. Ошол төртбурчтукта могул угул менен могул угул барабар болсо, анда бул толук чыккан болот. Же болбосо могул угул менен могул угулдун суммасы 180 болсо, эми биз булар менен суроо чыгара баштайлы. Биринчи суроодо
BD хордасы альфаға барабар болса, асы хордасы бетаға барабар болса, анда P бурчун тапкылат. Ошондо BD бурчу альфа, бул бурчу бета. Эми A, B, C burçuk taptı. Bu üçüncü. Мынтабыз ошондо бизде могу хордон узундугу А болсо, анда мынайынан эки радиус чыксак, анда могулу бул А болот. Туурабы? Значит, эгер биз мындайынан C'ден ийне чыксак, анда могул бурч альфа бөлүнгөн 2 болот. Анда ошондо бул хордобуз деген B болуп аткандан кийин ошондо мындан чыкканда баягы B болуп атат да. Анда могулу бул бизде B бөлүнгөн 2 бар. B бөлүнгөн 2. Ошондо маяк B бөлүнгөн 2 болду. B бөлүнгөн 2 A бөлүнгөн 2. Ошондо биз угулубуз X маяк A бөлүнгөн 2, анда могулу 180 минус A бөлүнгөн 2. Жок, 180 да. А бизги могу берген X эме X табышыбыз керек. Ошондо X кошулган B бөлүнгөн 2 кошулган 180 минус альфа бөлүнгөн 2 минус альфа бөлүнгөн 2 бул барабар 3 бурчук суммасы 180 барабар. Эми бияқта 180 минус 180 кетет. Бул экөөнүн жагына кетсек, ошондо альфа бөлүнгөн 2 келген бета бөлүнгөн 2. Альфа минус бета бөлүнгөн 2. X ушуга бар. A минус B бөлүнгөн 2. A минус B бөлүнгөн 2. X. Сразу чарчалып. Мындай алып чарчалып, эгер билсеңер, X плюс B бөлүнгөн 2, A бөлүнгөн 2 барабар формула бар. Аны менен чыгарсак, X бөлүнгөн 2 барабар альфа бөлүнгөн 2. Ошондо муну бияка чыкканда X барабар альфа бөлүнгөн 2 келсе, бета бөлүнгөн 2. Альфа минус бета бөлүнгөн 2. Ошондо эле. Биз бурчту таптык. Эми бул деген ошондо кругтун айлананын сыртына жаткан пи точкасынан эки линия чыкса, анда ошонун угул деген ал жараткан эки хорданын айырмасынын 2-ге бөлгөнүнө барат. Агер пи точкасы айлананын ичинде жатсачы, ал болсо ошондо айлананын ичинде жатат. Бул хорда А альфа бар. Бул хордобуз альфа бар, бул хордобуз бета бар. Эми пини табыш керек. Эгер бул хордобуз альфа бар болсо, анда могул бурч альфа бөлүнгөн 2 бар. Хордонун карама каршы бурчуна анын жарымы бар. Анда могул бурч бета бөлүнгөн 2 бар. Бета бөлүнгөн 2. Бизде ошондо могул бурчту табышыбыз керек. Анда ошондо X барабар могул экөөнүн суммасы деген формула бар.
Eğer formuna bilesiniz, anda 180 x var. X 180 anda x temsil 180 ушул bu. Ошондо могу 3 бурчтуктун ичинде 3 бурчу бар. 3 бурчун көрсөк 180 x кошулган альфа бөлгөн 2 кошулган бета бөлгөн 2. 3 бурчунун суммасы 180 болот. 180 менен 180 деп x'ти бияна алып келсек, ошондо x'ти калтырсак минус буларды тияка апарып 2 жагын минус кылып өтсөк, ошондо бияга альфа плюс 2 бета плюс 2 болуп калат. Бул альфа плюс бета бөлгөн 2. Эгер ошондо биздин пи деген точка айлананын ичинде жатса, анда ошондо эки орданын эки кошуктуп экиге бөлгөн болот. Мынакей биз бир сөзүн чыгардык. Бул А версиясы, бул Б версиясы. Эми үчүнчүсүн чыгаралы. Мында деген ABC 3 бурчтугу бөлүнгөн. CH бийликтиги бөлүнгөн. Бул O деген тоголоктун центри. Bizde bir yakta CH burçlarının B, C, O burcu beraber renklerin dalilde edilecek. Şunu dalilde edilecek. Bunu belirleşiyor. A burcu alfa de olsak, boşunda bir 90 gradus bu. Anda bu burcu 90 minus alfa var. Yani üçüncü suması 180 de. Doksan minus alfa. Hemen oyaktan radius tutsak, ошондо бул угол бияк альфа болуп аткандан кийин бияк 2 альфа болот. Анан биякта бул радиус менен бул радиус могул экөө барабар. Анда бул 2 барабар жактуу 3 бурчтук экен. 2 жак барабар. Анда могул угол менен могул угол экөө бири-бирине барабар. Ушул уголду биз азыр x деп алсак, ошондо ушул 3 бурчтуктун ичинде x кошулган бул 2 альфа кошулган бул бурч x бул барабар 180. 3 бурчтуктун ичиндеги бурчтардын суммасы. Анда 2x кошулган 2 альфа барабар 180. Эки жакта 2 болсо x плюс альфа барабар 90. Альфа жакта x барабар 90 минус альфа. Ошондо биздин x 90 минус альфа. X барабар 90 минус альфа. Ошондо ушул эки бурч барабар болду. Ушуну далилдей билебиз ки ACH менен BCO ушул эки бурчтун барабар экендигин далилдеген. Биз далилдедик. Бүгүнкү сабак бүттү. Ачкандарыңызга чоң рахмат.